Assalamu alaikum урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда Ынтымак телеканалында Эреже плюс программасы. Бул ирет биз дагы жол эрежесин бузган айдоочулардан жол белгилерди сурап, аларга белектерибизди бердик. Assalamu alaikum. Мен атым Рамазан. Ынтымак телеканалынан келиңиз. Жылбай мындай сиздин документтериңизди текшергенге мен сизден жол белгилерин сурап турайм, макулсузбу? Келиңиз. Негизги жол. Жакшы элеби? Негизи болбосо келиңиз, жардам берип коюңуз, Мындай үнүн алалы, мындай ылдыраак кылып койсоңуз болот. Келиңиз. Бул кандай белги? Негизги жол. Негизги жол, Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 5. 5 жыл окуп алдыңыз беле? Кайсы жерде окудуңуз? Гениде. Гениде? Гени автошколада. Азыр ал жакта иштебейсизби? Жок, иштебейм ал жакта. Ал жерде. Шофер. Стоянка запрещен. Киргенге мүмкүн эмес. Эмне киргенге мүмкүн? Кыймыл салууга, кыймыл болууга. Техникалык кыймылга. Техникалык кыймылга мүмкүн эмес. Бул Автомойка. Главный жол белгиси да бул. Азамат. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 2 жыл. Кайсы жерде окуп алдыңыз? Да, ХБКда. ХБКда кайсы автошкола? Алтынчы жол. Алтынчы жол, Бул окуп алдыңыз беле негизи? Же баягы иштер менен болуп барбай жүрүп анан алдыңыз? Окуп алгам. Окуп алганса келдиңиз. Бул Главный дорога болсо беткен бул. Бул кандай болот? Но кандай белги дедиңиз? Главная дорога. Главная дорога, Азамат. Бул чийилип турган негизи эмнени түшүндүрөт? Главный эмес, эмне болбойт го? Ошондо бул эмне экен? Негизги жол эмне болуптур? Я. Негизги жол эмне болуптур? Бүтүптүр. Бүтүптүр, бүттү деп көрсөтүп турат да чийилип. Бул парковка, остановка запрещена деген. Круговой бул. Круговой, бул жакта азыр кайсы жагы главный болуп калган? Бизде Ош шаарында кайсы жерде? Круговой ичи главный да. Круговойго киргенден кийин ичи главный болот, Бул ошондо эмне экен? Круг главный деген. Круговой дегенде түшүндүрөт, Кызыл менен белгиленип турат го, кызыл тегерек менен белгиленип. Булар эмнелер экен? Главныйлар. Жок, булар немелер да? Экинчи немелер да? Туруңуз, азыр мен сизге көрсөтөм мындай. Бул эмне анда? Бул круговой главный деген. Бул круговой. Негизи эмнени түшүндүрөт бул? Мынакей, мында да кошумча турат, Знактын түбүндө турат, эмне дегенди түшүндүрөт ал? Круговой бар дегенди түшүндүрөт, Түшүндүрөт экен. Эми ошондо бул эмне белги экен? Ошо главный белгисинде Бул запрещено деген белги экен. Бул жерде эч кандай круговой деген түшүнүк жок. Бул жерде техникалык кыймыл жүрүүгө, кирүүгө тыюу салынат деген белги. Ушунда круг болобу? Бул негизи тегерек да. Бирок круговой деген түшүнүк жок бул жерде. Мына тегереги кызыл менен белгиленип турат, Дандирон устраивает. Taqpa qaldınız. 121 берененин 5 бөлүгү боюнча протокол. Кана. Assalamu alaikum. Жақсы, мен атым Рамазан, Ынтымак телеканалынан. Келиңиз сага документиңизди текшергенге мен сизден мондай жол белгилерин сурап турайм, макулсузбу? Келиңиз анда, бир аз жолдон четирек жыл болалы. Бул кандай жол белгиси? Главный? Азамат, негизги жол, Негизги жол бүтүшү. Бүтүшү. Келиңиз, бул? Запрещен. Бул въезд запрещен. Киргеш гана кыймасы керек. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 6 жыл.
6 жылы. Оқып алдыңыз беле негизи? Аны işte сатып беріп пробаны. Кайсы жерде оқып алгансыз? Бұл автомойка. Қызылқада. Кызылкада. Бул автомойка азамат. Бұл велосипед чендердің жолы деген. Азаматсыз. Бул Ступи дорога. дорога. Велосипед жол. Жол бошот. Отпустите дорогу. Я, Жол бошот дегенсиз. жол бошот Ооба. деген. Жол берүү деген. Жол берүү деген. Дорога. Круговое движение. Круговое движение. Мындай токтой бер. Круговой. Круговое движение. Ооба. Бул Айдын так күндөрү кирүүгө мүмкүн эмес. буга чейин биздин программаны көрүшкө элегиз, Эреже плюс программасы. Жок көргөн эмес. Ачыгын айтып. Анча-мынча YouTube'дан көрүп калам. Анча-мынча көргөнсүз. Анча-мынча көрөм. Бул кандай белги? Айдын так күндөрү кирүүгө мүмкүн эмес. Жүргөнгө машина койгонго мүмкүн эмес дейт. Бул Айдын жүк күндөрү жүк кирүүгө күндөрүнө мүмкүн эмес дейт. Эстеп калдыңызбы? Эстеп туруңуз, азыр кайра сурайм. Бул Койка, да? автомойка. Велодорожка. Велодорожка. Эме, да? Уступи дорогу деген. Ступи дорога. Ал круговой бар деген. Круговой деген, а? Түшүндүрүп атат, а? Бул Көрбөп. Бул неме болсо керек. Парковка запрещена дегени токтосо боло берет, коюп кетсе болбойт. жок, алда мындай чызыгы жок болот. Ошода мындай жок болот. Буну биринчи жолу көрүшүм керек. Мунучу Да мында көргөн эмескен. көргөн эмес. Бул айдын так күндөрүндө, ал эми бул жүк күндөрүндө бул жака жүрүүгө, кирүүгө, токтогонго мүмкүн эмес экен. Эстеп калдыңызбы? Көргөн эмесмин бирок. Негизи китепте бар, сиз окуган китепте бар, бирок маани берген эмес окшойсуз. Бул Бул чоң машинага кирсе болбойт деген зат. кандай жүк менен дейт? Грузовой жүк менен, оор жүк менен. Коркунучтуу жүгү менен, кооптуу жүгү менен эмне экен? Кирсе болбойт экен ал. Жүргөнгө мүмкүн эмес дейт, Буга чейин биздин программаны көргөнсүзбү? Жоқ. Эреже плюс программасын көргөн эмессизби? Келиңиз, бул Круговое движение. Тақтап тұрмын. Бұл баяғы мне запрещен Жуманның бұл так күндерінде қойыла тұрған знак қойған болбойт. Айдын так күндерінде. Айдын так күндөрүндө жана бул Бұл жүк күндерінде. жүк күндөрүндө коюла турган жол белгиси. Бұл грузовойға запрещен прицеп менен жүрүүгө дегендей. Жок, кандай жүгү менен? Сизге жеңилдетип айтып берейин. Прицеп жок бул жерде. Кандай жүгү менен дейт? Атайын сары менен көргөзүп койгон, Қандай жүк? Не жүк? Точно үшінсін. Коркунучтуу, кооптуу жүгү менен. Қорқынышты, қауіпті болсын. Эмне экен? Қорқынышты жүгі менен жүрүүгө болбойт деген. Болбойт деген билдирет. Бул Бұл запрещенный денен бүтүшү болса керек. бардык тыюу салынуучу Тыюу зонанын салынған бүткөн бүтүшү, ооба. белгиси экен, Бул Баягы грузовой кооптуу жүк ташыган машиналарга запрещен. коркунучтуу жүгү менен, Коркунучтуу жүк Мүмкүн эмес дейт. мүмкүн эмес деген. Келиңиз, бул Бул бардык тыюу салыныч белгилеринин бүтүшү. тыюу салынуучу белгилеринин бүтүшү. Бул Баягы коркунучтуу поворот деген. Солго анан оңго. эмне деп атат бул? Эскертүү берип. Эскертүү. Эскертүү. Бул Жеңил машиналардын киргенге мүмкүн эмес. жеңил машиналар некен Жүргөнгө мүмкүн эмес. тыюу салынат дейт, Сигнал басууга мүмкүн эмес. Сигнал басканга мүмкүн эмес. Бул Жеңил машиналарга абгон запрещен. Жаттап алыптым, Баягыда эме жок. Неравная дорога. тегиз эмес. Тегиз эмес жок. Эмне деп атат бул? Эскертүү берип атат. Эскертүү деп атат, Стоп. Стоп линия. Стоп. Көз азиздерге эме берилет. Эмне берилет? Көз азиздердин машинасына чаптап алат да көз азиз адамдар. Көз азиз адамдар негиз машина айдай алабы? Көзү көрбөгөндөр? Көз азиз адамдар да бул ачки менен. Ооба. Туура, бул негизи көз азиз инсандар бар деген түшүндүрөт. Ошондо бул кайсы жерде коюлат? Баягы эмелерде экен да анда. Майыптар бар жактарда экен да значит. Көз азиз адамдар бар болгон болсо. Бул машинеге чапталбайт, бирок ошону эске алдыңыз. Көз азиз адамдардыкы да негизи, көз азиз адамдар бар деген эскертүү деле эмес да бул. Ушул негизи буга чейинки бардык айдоочулар жооп бергени бар. Болгону мына киши монтажда ошол сөзүн койбой койгон окшойт, Ук кой калган окшойсуз.
Бул деген көз инсан, азиз инсандар бар, абайлагыла дейт. Бул кошумча белги катары кайсы жерде коюлат экен? Жолго коюлат. Жолго коюлат, пешеходдо, светофордун алдында кошумча белги катары. Ушуну көргөндө эмне кылабыз биз? Абайлайбыз, көз Акырын айдайбыз, жолдон өтүшү фокустан алар көрбөй алып, чыгып кетиши мүмкүн деген түшүнүктүү түшүндүрөт экен. Эме, запрещающий деген. Эмнеге? Кандай мааниде запрещающий? Запрещено эмне экен? İşte машина кирген запрещено. Машина жүргөнгө мүмкүн эмес, тыюу салынат деген экен, Азамат, атыңыз ким эле? Сардар. Сардар. Жол эрежесин унутуп калыпсыз, ачыгын айтканда, Мен сизге азыр китеп белек кылам. Ошол китепти окуп, жол эрежесин так сактап жүрүңүз. Анан өзүңүз үчүн, биз үчүн эмес, өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн коопсуздук курун тагып жүрүңүз. Макулбу? Муна белекти сизге берейин. Гений окуу борборунан бул жерде бардык жол эрежелери боюнча белгилер бар, знактар бар, жаңы мыйзамдар бар. Ушулардын бардыгын окуп эске салып алыңыз. Макулбу? Ак жол. Рахмат. Стоянкалардын сеналар. Автостоянка. Сеналар эмес, негизи ошондой түшүнүктүү түшүндүрөт, Платный парковка деген түшүндүрөт. Бул суммасы эмес. Ушул дагы эске алып коюңуздар. Боковой ветер. Эмне деп атат бул? Капталдан шамал эскертет. Эскертип атат да, капталдан соккон шамал деп. Место отдых. Азамат. Жакшы, сонун. Атыңыз ким эле? Нурбек. Нурбек мырза, дагы болсо калтырбай көрө бериңиз. Ишиңизге ийгилик. Атайын жооп берейин деп келдиңиз. Кудай буйрса жакшы жооп бердиңиз. Китеп бериңиз эми. Эми биз негизи жол эрежесин билбеген айдоочуларга китеп берет элек. Сизге бербейбиз ошол. Рахмат. Китеп бериңиз, ата китеп алайын деп келдим мен өзү негизи. Сиз өзү генийде окугансызбы? Окугам. Болду, сизге китеп берем азыр. Азыр бересизби? Азыр берем. Но китеп сизге азыр эми өзүңүз гений окуу борборунда окуган экенсиз, дагы гений окуу борборунун китеби, дагы болсо окуп эске салыңыз. Анан сизден бир жардам башка дагы досторго, айдоочуларга жол эрежесин сактаганга жардам бериңиз. Рахмат, сиз ишиңиздерге. Ак жол. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, биз азыр Ош шаарындагы Навай көчөсүндө, тагыраак айтканда жаңы көпүрөнүн үстүндө турабыз. Бул жерде аялдама. Бирок аялдамага монтип элди ташыган кичи автобустар кире албайт экен, анткени бүт таксилер мондай кылып жолдун баарын тосуп алган. Бул жагынан да карасаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Бул жер аялдамага турганга болбойт да. Бул жака мына жөө жүргүнчүлөр ташый турган автоунаалар кириш керек болот да. Адам түшүрдүңүзбү? Айдап койсоңуз анда бул жака. Бүт эле таксилердин бардыгы бул жака коюлуп калыптыр. Ассаламу алейкум. Болду, мына жака койгонго мүмкүн эмес да, билсеңиз керек. Бул жака мына аялдама турат, анан бул жерде знак бар да. Запрещен деген, Алып койсоңуз машинаны. Бул автоунаалардын ээси жок окшойт азыр. Мына такси кызматындагылар азыр машинелерин алса, андан кийин эвакуатор келсе, андан кийин буларды алабыз. Кудай буйрса. Айдабайсызбы? Негизи урматтуу туугандар, мен деле эч кимге мындай жаман көрүнүп бир иштерди, туура эмес иштер жасагым келбейт. Бирок ар бир адам, ар бир айдоочу өзүнүн кадырласа, барктаса, монтип туура эмес койбосо, бул жерде жакшы болмок негизи.
Азыр bir кызык окуя болду бул жерде. Ошол таксилер мына жерге туруп алган экен. Машинаны алып коюңуздар, бул жер аялдама десем, макул алып коебуз, азыр бир адам алып алайын дейт. Эми айла жок. Бул жакта Портер автоунаасы да келиптир. Азыр биз жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлерине чалдык. Кудай буйрса келсе, ээси жок автоунааларды жүктөп кеткенге туура келет, айла жок эми. Аксыр. Но жерде мүмкүн эмес да, билеси. Запрещен знак бар. ГАИ жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери да келди. Азыр жардам суралып, ондай ээси жок автоунаалар бар экен. Машина сиздики эмеспи? Анда бияка бассаңыз, бияка тротуарга, чоң жолдо кооптуу да бул жака басканга. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн биз Ош шаарындагы Навай көчөсүндө, тагыраак айтканда келечекте жаңы көпүрөнүн башында турабыз. Бул жакта аялдама бар. Бул жерде жөө жүргүнчүлөрдүн, тагыраак айтканда элдин кайрылуусу менен бүгүнкү учурда келип отурабыз. Бул жерде такси жана башка автоунаалар жолдун четине коюп алгандыктан жөө жүргүнчүлөрдү ташый турган кичи автобустар аялдамага кире албайт деген арыз мун келип түшкөн. Ошонун негизинде бүгүн келдик. Азыр мынакей машиналердин бардыгын алдырганга аракет жасадык. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери келди. Эми байкап көрөлү канчалык деңгээлде аялдамага токтошот. Baksana, tamam da. Tuttur, sen daha kızın altından basıp etmeyin. Pasportun yanında olsa штраф протокol zotan tutturuyorsa. Buna znakты görseniz gerek, znakты tüyüne toktadınız. Sen bana otasın. Ne? Ben bala çakam sen bana otasın. Бала чакамы сен багып бересиң дейт. Мен эми ар бир айдоочунун бала чакасын бага албайм. Nexia автоунаасынын ээси келди, азыр документтерин берди. Мыйзам чегинде протоколдор толтуруп жатат. Бул жакты тартып койсоңуздар болот. Айдоочулар өздөрүнүн укугун билишет, ал эми милдеттерин билишеби? Эгер билсе, ал канчалык деңгээлде билишет? Билишет, эми паркка баргандай да. Бирөө жакшы билет, бирөө жакшы билбейт. Ошондой да. Билишпейт негизинен. Анткени 90% айдоочулардын бардыгы окушпай эле алышкан. Анан бизди текшерип аткан гаилер дагы укуктарын билишпейт. Алардын да 90%ы жөн эле алып алышкан. Сиз дагы окуп алгансыз? Ошол сыяктуу. Бизде анын караган текшерген эч ким жок. Ар ким өзүнүн правобазын билбейт. Билген 1% адамдар болушу мүмкүн. Алар өздөрүнүн правобазын билгендиктен алар бардык жерде жакшы жүрүшөт. Билбейт да милдеттерин. Кара мына жолдорго токтоп коет. Остановканын оозуна. Остановка мүмкүн эмес токтоткон. Туруп жерде пассажирлер отурат, автобус келет, стоянка берет. Демек сиздин оюңузча милдеттерин билишпейт? Билишпейт. Өзү тага кайры коюшту билишпейт машинаны. Өзү остановкадан 20 метр алыста болуш керек машина. Билсе 50% билет да. 50%? Сиз өзүңүз дагы айдоочусузбу? Айдоочумун. Окуп алгансызбы? Окуп алгам, 3 ай окуп алгам. Билесизби? Билем. Милдеттерин билсе керек, билген үчүн азыркы айдоочуларга негиз эле мен түшүнбөйм. Билбейм, азыр көп эле билбейт го.
правиланы билбейт көп эле айдоочулар. Ооба. Менин оюмча бардык эле айдоочулар милдеттерин билишет. Милдеттерин деле билишпейт, по-моему, укуктарын деле билишпейт. Менин оюмча да. Анан негизи мына эл требует этиш керек да. Мисалы могушу жерде эле мына пешоход ошо көзөмөлдүү эмес. Даже жашыл күйүп турса деле даже машиналарга жол бошотуп атабыз да азыр. Билишет, билген айдоочулар деле бар. Билет эми жакшы эле деңгээлде билет бар эле. Жакшы билген үчүн азыр мисалы башаламандыктар жаралып атат да, урушуп кеткен учурлар болуп атат, жол тыгындары, ошол милдеттерин жакшы билгендиктен болуп атат ошондо. Ооба. Мына шуну менен Эреже Плюс программасы соңуна келип жетти. Биздин программанын алкагында өзүңүздөргө керектүү маалыматты ала алган болсоңуздар, биз албетте кубанычтабыз. Барыңыздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар, эрежеге так болуңуздар.